баштаган себеби өзүм балалуу болуп үйдө отургандан кийин негизи эле мурунтан эле көп кол өнөрчүлүктөр менен алектенчүмүн. Анан ошо балдарым менен отуруп, балам менен көчөгө чыкканда көп буюмдарды алып чыгабыз, ошо балдардын сумкамелерин. Ошондо кандай мага ылайыктуу болот деген биринчи ошо эко-сумкаларды карап, биринчи өзүмө тигип алгам. Анан негизи эле бул эко-сумка деген эмне деп интернеттен карап отуруп, анан ошол бул эко-сумканы ошол пакеттин ордуна колдонулат экенин билип, аябай ошол кызыктырып, анан көп карап изилденип баштагам. Пакеттер деген аябай күнүнө аябай көп колдонулат экенин өзүм байкап баштадым. Бир эле магазинге барып келгенде эле 10 чактадай пакеттер мусорго эле ыргытабыз. Анан эчтекени түшүнбөйбүз, өзүбүзгө ылайыктуу деп эле ошону салып алабыз да. Анан карап көрсөк, ал пакеттер 100 жылга чейин, 200 жылга чейин чирибейт экен. Ал күнгө түшкөндө, мусорго аралашкандан кийин күндүн ысыгынан көптөгөн зыян заттарды чыгарат экен. Ошол эле нерселер кайра эле биздин өзүбүздүн балдарыбызга зыян болуп келерин мен ошондо түшүнүп баштадым. Бул баштыкчаларды 100% ХБдан жасалган баштыкчалар. Ошондой эле мындан тышкары дагы ар түрдүү лен, натуральный тканьдар колдонобуз. Бирок бул жерде ушул айтайын дегеним, адам кандай өзүңөргө кандай тандап аласыңар. Мындай көп жолу колдонуп турган баштыкча же болбосо бир эле жолу көтөрүп келип таштап койгон, бирок бул жаратылышка зыян келтирген, ошондой эле келечекке зыян келтирген пакетти колдоносуңар деген ойдо ушундай эки выбор берип коем да. Баштыкчаларга сүрөт тартып элдерге көргөзөйүн дегем. Азыркы кезде кандай көйгөйлөр болуп атат бизде, мына жаратылыш бул жерде ыйлап жатат деген мааниде да. Ошондой эле бир эле жаратылыш эмес, ошондогу жан-жаныбарлар дагы жабыркап атат. Көбүбүз эле билебиз, канча миллиондогон суудагы балыктар же болбосо мындай жаныбарлар ушу пакеттерге оролуп калып, же болбосо зыяндыгынан өлүп калып атышат да. Ошондой эле бул жерде эки көргөзүп атат. Ачык асман бизге, бул жерде өзүбүз эле кирдетип, жанагындай смокторду чакырып атабыз да. Пандемия убагында өттүк. Баарыбыз всемирная депрессия деп койду. Ошол кезде баарыбыз эле кыйналдык, бирок бул жерде аябай көп маскаларды колдондук. Масканы бир эле 2 саат эле колдонуп ыргытып аттык. Бирок эч кимибиз ойлонгон жокпуз. 2 саат колдонуп ыргыттык, ал эмне болуп кетет? Булар аябай көп мусор болуп кетти. Ошон свалкаларда көбөйүп, жанагындай океан, сууларда көп ыргытылып, жээктерине чыгып, мына көп мусор болуп кетти да. Ошону дагы колдонуп аткандан келечеги кандай болот деп ойлонууга мен чакырат элем да. Биринчиден уммамакка аябай ыраазычылык билдирип кетет элем. Себеби ушундай үйдө отурган, анан мусулман айымдардын кол өнөрчүлүгүн көргөзүп, уюштуруп берген үчүн. Ошондой эле бул жерде көптөгөн көйгөйлөр көрсөтүлгөн. Коомдо бир эле экологиялык жактан эмес, үй бүлөлүк, зомбулук жактан көп нерсени алдым.